Uştapta teң толық фермерлерде дегеле тыным жоқ. Бардық әрекет алдыдағы қарды қышқа қабелеттен қамылға көріге жасалуда. Төменде сөз болып тұрған Атбашы районы мұрдатан эле мал киндиктүү. Андықтан арзыл сайын барда мұрда жем чөпті кен кесір белендеп алуға басымдың жасалышы мыйзам ченемді көрініш. Алардың бақтысына бұйыл суғат сулардан үзгілтік болбой, жаз бойы төккөн мээнеттери текке кетчүдө эмес. Быйыл суу кенен болду, жаншыл да болду, чөптүн чыгышы аябай жакшы болду. Мына техникалар келип чабып атат, чөптөр Кудайым буйрса жакшы. Бул жылдагыдан жакшы болуп атат. Быйыл сугаттан кенен болду. Суу азыркыга чейин агып турду. Болгондор сугарып атат. Келгендер сугарып атат, келбегендер кантип сугарат анан. Аталган райондун сугат жана ирригация системаларын оңдоп түзөө, айрымдарын жаңыртуу максатында быйыл 19 миллион 635 миң сом каралган. Бул мурунку мезгилдерге салыштырмалуу 7 эсе көп. Бүгүнкү анын 5 миллион 935 миң өздөштүрүлүп, өрөөндөгү көзгө басар Өмүккө каналы толугу менен тазалангандан тышкары 7 чакырым узунтуктагы темир бетон төшөлмөлөрү алмаштырылды. Ушундай эле иштер Ташырабад, Шырыкты, Сарыгоо, Карагоо тилкелеринде да жасалууда. Сугат суулардын берүү токтогон күз айларында жогорудагыдай реабилитациялоо жана ремонт жумуштары улантылмакчы. Эми 12 миллион сомдун материал туруп атат да. Ошону мына кешка лоток алдырып келип атабыз. Ушуну тендерге жарыялап 7 миллион 800 миң сомдун оокаты келип атат да азыр. Андан сырткары калганы товардык түрүндө турат. Жыгылып мурунку эски каналдардын көбүн ушу тыйынын жетишин жасап этебиз. Антчы да кой аксагы менен миң, элеттик эмгекчилердин жеңилин жерден, орун колдон ашкан суу чарба кызматкерлеринин материалдык абалдары ойлондурат. Дегенибиз, баалар асман чапчыган учурдагы жагдайда алардын алдылардын маяналары 7-8 миң сомго чамаласа, артыклардын алгандары 5 миң сомдон ашпайт. Ушундан уланбы, акыркы кездери аталган тармакка жогорку билимдүү жаш адистердин келиши таптакыр эле басаңлаган. Айлык акыбыз аз. Анан азыр ун чай майдын баары көтөрүлүп, ошого өөп чыттап эле жетип атат. Ушу айлыгыбызды кичине карап көтөрүп берип койсо жакшы болот эле. Иштегенибиз канча жыл болду ушул жерде. Ошо айлыгыбыз алганыбыз 4,5, 3,5, 4,5 эчтекеге жетпейт. Бирок ошол учурда буга чейин өйдө тартса өгүз өлгөн, ылдый тартса арабасы сынган суу чарбачылыгына эгемендиктин 30 жыл ичинде болуп көрбөгөндөй ири суманын бөлүнгөндүгүн унутпайлы. Анын 100 миллион сомуна Нарын облусу эгедер. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, Өлкө Деми, Атбашы району.